Ысык Көл облусундагы китепканалардын китеп фонду жаңы адабияттар менен толукталды. Мында кыргыз жазуучулары менен бирге дүйнө элдеринин, ошондой эле орус жазуучуларынын чыгармаларын кыргыз тилинде окууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Аталган китептер Дубандагы 154 китепканага таркатылып берилди. Элге руханий байлык тартуулаган мындай саамалык Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата багытталган. Облустагы ар бир район шаарлардагы китепканалар жалпы 12 миңге жакын жаңы китептер менен толукталды. Мында кыргыз жазуучуларынан Исмайыл Кадыровдун, Мамат Сабыровдун, Бекмамат Атакановдун чыгармалары, Манас эпосунун философиясы, балдар үчүн жомоктор, Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү Каныбек Осмоналиевдин Бийиктик китеби, орус жазуучуларынын чыгармалары, казак жазуучуларынын, ошондой эле дүйнө элдеринин жазуучулары Ясунари Кавабаты, Расул Гамзатовдун жана көптөгөн жазуучулардын китептери кыргыз тилине которулуп басылып чыккан. Китепканалардын баары жаңы 50 наименование китептен алып, бул адабият китептер кыргыз тилинде да бар. Аябай ушу бизге керектүү китептерди алдык. Ар бир китепкана 120-106 экземпляр китеп алынды. Ошо ар бир районго 2000ден ашык китеп түштү. Облустагы китепканалар үчүн жаңы китептердин келиши жакшы мүмкүнчүлүктешет. Анткени кыргыз тилиндеги китептерге болгон суроо талап жогору болуп келген. Эми окурмандар дүйнөлүк классиканын котормолорунан бери эне тилде окуй алышат. Акыркы күндөр окурмандарыбыз дагы кыргыз тилиндеги китептерди көп сурап жатышкан. Ошого байланыштуу кыргыз тилинде жана кыргыз жазуучуларыбыздын аябай жакшы көптөгөн ар түрдүү китептери келди. Бул эми биздин окурмандардын китепке болгон кызыгуусуна эле эмес, тилибиздин өнүгүүсүнө дагы андай чоң пайда алып келет деген ишеничтебиз. Мындай мүмкүнчүлүк өзгөчө жаш балдардын китеп окуусуна шык берип жатат. Айта кетсек, Анелиянын жайкы ий салуусунун көбү ушул китепканада өтөт. Ал азыр таланттуу француз калемгери Сент-Экзюперинин жаңы гана келген Кичинекей Ханзада аттуу жомок китебин окуп жатат. Бул китеп жаны келди. 2 күндөн бери бул китепти окуп атам. Китеп аябай кызыктуу. Кичинекей Ханзада жөнүндө досторум дагы окуп атышат. Жакшы месте кылышты, биякты аябай сонун. Бул аралыкта египеттиктер. Ушундай эле китептердин топтому менен Тоң райондук китепканасы да камсыз болду. Аталган китепкананын фонду 17 миңден ашып басымдуу бөлүгүн орус тилиндеги адабияттар түзүп келген. Эми китеп палатасынан 1710 даана кыргыз тилиндеги китептер келди. Мындан улам окурмандардын да саны өсүп жатат. Бул китептер негизинен бүт бардыгы кыргыз тилинде, жана чет элдик жазуучулардын котормолору, биздин өзүбүздүн кыргыз жазуучулардын, кыргыз акын жазуучулардын чыгармалары. Биз бул китептин келгенине абдан сүйүнүп атабыз. Жакында бул китептердин бардыгын биздин районубуздун окурмандары окуй алышат. Бардык китепканаларга таратып беребиз. Белгилей кетсек, 50 аталыштан турган китептер мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун колдоосу менен жарык көрдү. Адамзаттын дүйнө таанымын кеңейтип, эс тутумун өстүрүүгө көмөкчү болгон бул демилге коомдун сабаттуулугун жогорулатып, калкты китеп окууга үндөйт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.